Шайлоо эң көп ата журт Кыргызстан жана ишеним партиялары акча сарптаган. Парламенттик шайлоого катыша турган саясий партиялардын шайлоо фондоруна жалпы 147 миллион 509 миң 628 сом түштү. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Мыйзам боюнча партиянын шайлоо фонду жана чыгымдалган акча каражаттарынын суммасы 300 миллион сомдон ашпашы керек. Быйылкы шайлоого 21 саясий партия катышууда. 10 ноябрга карата шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө байланыштуу саясий партиялар жалпы 124 миллион 453 миң 617 сом сарптады. Партиялардын ичинен эң көп сумманы ата журт Кыргызстан короткон. Партиянын шайлоо фондуна 31 миллион 871 миң 97 сом топтолсо, анын 22 миллион 869 миң 259 сому жумшалган. Ал эми ишеним партиясына 23 миллион сом түшсө, анын 21 миллион 596 миң 455 сому сарпталган. Булак, Марал ФМ, Чекитке эже. Былтыр Мекеним Кыргызстандан чыгарылган Жапаров менен Иманалиевдин таскагы. Өткөн парламенттик шайлоонун айрым оош кыйыштары баарына эле белгилүү эмес. Мисалы, Акылбек Жапаров менен Каныбек Иманалиев Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесине киришип, курултай өткөрүлгөндөн соң чыгарылган. Ички кухняда кыйла талаш-тартыштар жаралып, жыдып калышкан белегилүүлүктүн учурдагы абалы жакшы. Акылбек Жапаров министрлер кабинетин жетектеп таасирдүү адамга айланды. Ал эми Каныбек Иманалиев бир мандаттуу Ала Мүдүн округунан депутаттыкка ат салышып, рейтинги жагынан алдыда баратканын сурамжылоолор көрсөтүүдө. Былтыр жыдыгандар быйыл баар табышып, эки саясатчынын гүлү ачылат окшойт. Эртеңки күндөрү кандай болоору бир Кудайдын колунда. Булак, Азия Ньюс гезити. Ахматбек Келдибеков Азаттык партиясына саясий кысым болуп атканын айтты. Азаттык партиясынын аравандагы баннерин айырып кетишти, талкуу жаратты. Ага чейин айрым талапкерлерине арыздар жазылып, каршылык көрсөтүүлөрдү байкап келгенбиз. Ахматбек Келдибековдун баамында Азаттыкка бийликтеги айрым чиновниктер кысым кылып атканы саясий күчтөрдүн таза эмес күрөшүүсү себеп болуп атыптыр. Ошого катар башкаларга салыштырмалуу түштүк аймагында Азаттык партиясына элдер көп келип атканын да айтып, көрө албастык күчөп баратканын жашырган жок. Али шайлоонун аякташына 2 аптадан ашык убакыт бар. Дагы далай кызыктарга күбө болобуз го. Булак, Азия Ньюс гезити. Өмүрбек Текебаев. Бүгүнкү башкаруу системасы ашмалтай. Ата Мекен партиясы Үгүт Гербендин алкагында Кара-Балта шаарында жолугушуу өткөрдү. Жолугушуу учурунда партия лидери Өмүрбек Текебаев бүгүнкү башкаруу системасын эффективдүү эмес, авторитардык башкаруу деп атады. Бийлик бир адамдын колунда болуш керек, бир адам баарына жооп бериш керек. Ошондо бийлик эффективдүү болот деп элди адаштырып жаңы конституция кабыл алышты. Бирок практика көргөзгөндөй бул жоопкерсиз, ашмалтай бийлик системасы болуп калды. Садыр Жапаровдун негизги аргументи бийлик бир адамда болсо өкмөт алмашпайт, болбосо жыл сайын өкмөт алмашат дейт. Бирок Акаев, Бакиев убагында 20 жылдан ашык бийлик бир колдо турган мезгилде деле жылда премьер-министр алмашкан. Садыр Жапаров бийликке келген бир жылда эле 4 премьер алмашты. Мына бул аргументи жокко чыкты. Экинчиси, фракциялар бирден вице-премьер болсун деп вице-премьерлер 4кө жетип кетиптир. Мындай болбойт, мен президент болсом бир эле вице-премьер болот деген. Иш жүзүндө бүгүн 5 вице-премьер. Акылбек Жапаров өзү да биринчи вице-премьердин ролун аткарат. Жоопкерчиликти өзүмө алам деген менен Конституцияда президенттин жоопкерчилиги каралган эмес, андан эч ким отчет сурай албайт. Анын ишине баа бере албайт, эскертүү да бере албайт, жумуштан ала албайт. Бийликтин жүзүн Эдил Байсалов тажрыйбасыздык кылып, балп этип Азаттыкка айтып алды. Президент эч кимге отчет бербейт, ал 5 жылда элге отчет гана берет. Жактырбасаңар шайлабай коесуңар, эл жактырса кийинки 5 жылга шайланат, деди Байсалов. Кыргызстандын Орто Азиянын тарыхында бийликте туруп утулуп президент болгон эмес. Демек бул анын отчетун жактырсаң да, жактырбасаң да шайланат дегенди билдирет. Президент жоопкерчиликти өзүмө алам деген менен жаңы конституция күчүнө киргенден бери бир дагы өкмөт жыйынын жетектеп алып барган жок. Өкмөттүн жыйынын алып барган бул иш билгендигин, проблеманы чечүү жолдорун билгендигин, анын тигил же бул министрликке кандай жасаарын айтып, эл алдында аларга тапшырма бергендигин билиш керектигин билдирет. Ошондо гана иштин жыйынтыгына министр же министрлер кабинетинин башчысы эмес, президент өзү жооп алгандыгы,
Эгер иш начар болсо президент күнөөлүү экендигин эл билип турушу керек. Бүгүн министрлер күнөөнүн баарын алып, президент суудан кургак чыгып калып жатат. Акыркы бир жылда өкмөт 3 жолу, шаар мэри 5 жолу, энергетика министри 2 жолу, кыргыз көмүр жетекчилиги 2 жолу алмашты. Министрлер кошулуп кайра бөлүндү. Ушундай башаламан болуп иштеген эч ким болбогондугу өлкөнүн кышка даяр эместиги ачык көрүнүп калды. Көмүр казылып алынган жок, эл жана ишканалар көмүр менен камсыз эмес, кышка даяр эмес. Көмүрдүн тоннасы алды 10 000 сомго чейин чыгып жатат. Электр энергиясы жок, Токтогул суу сактагычында суу минималдуу төмөн. Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан мына эми Россиядан электр энергия алабыз деп отурабыз. Шайлоо шылтоосу менен азыр электр энергиясы аз өчүрүлүп жатат. Шайлоо өткөндөн кийин тынымсыз өчүшүдөй. Бул деген сөз көмүр баасы дагы кымбаттайт дегендик, анткени көмүр жетишпейт. Эшикте суук, эл ажиотаж болуп, спекулятивдик баа жогорулайт. Ушул мисал менен бүгүнкү башкаруу системасын эффективдүү эмес деп баа бердим. Булак, Чындык Чекит медиа. Ички иштер министрлигинин имаратына өмүр бою кесилген Жаныш Бакиевдин сүрөтү илинди. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматында мурдагы жетекчилеринин сүрөтү илинген тактаны ачуу аземи болду. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. 10 ноябрдагы иш-чарага ИИМдин министринин орун басары Нурбек Абдиев жана аталган кызматтын мурдагы айрым жетекчилери катышты. Милиция тараткан сүрөттө жетекчилердин тактасында мурдагы президент Курманбек Бакиевдин энеси өмүр бою сыртынан соттолгон Жаныш Бакиевдин сүрөтү дагы илинген. Жаныш Бакиев 2010 жылы бийликтен кулатылган президент Курманбек Бакиевдин бир тууган энеси. Агасы бийликте турганда мамлекеттик күзөт кызматын жетектеген. Жаныш Бакиевке 2013 жылы сыртынан өмүр бою кесилген. Ал 2005 жылдын 24 мартында талаптонуу уюштурган, Улуттук банктын Жалал Абад облусундагы башкармалыгынан 22 миллион долларды уурдаган деген айып тагылган. Мурдагы президенттик администрациянын жетекчиси Медет Садыркулов жана башка адамдарды өлтүргөн деп айыпталган. Жаныш Бакиев 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин өлкөдөн качып кеткен. Сот аны Курманбек Бакиевдин кенже уулу Максим Бакиевди, ошол кездеги премьер-министр Данияр Үсөновду сыртынан өмүр бою кескен. Мурдагы президент Курманбек Бакиев жана анын туун уулу Марат Бакиев 30 жылга соттолгон. Апрель окуясы боюнча баш аягы 30га жакын кишиге кылмыш иши козголгон. Анын ичинен далилдер жетишсиз деген негизде мамлекеттик күзөт кызматынын 14 кызматкери акталган. Расмий маалымат боюнча Бишкекте 2010 жылдын 7 апрелиндеги элдик толкундоолордун натыйжасында 80ден ашуун адам окко учкан, 500дөн ашуун жараат алган. Булак, Азаттык, Чекит.орг. Кастинг. Так, кастинг дейби? Кастингке даярданыш керек. Курсакты кетириш керек. Жуунуп тазаланыш керек да. Дагы эмне кылыш керек эле? Туйнең. Ажырашыш керек да. Биринчи Ёлкиники десе. Илим Гарыпбеков.